Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан өнөр мөмүр шеригим теле көрсөтүүсүнөн жүз көрүшүп отурабыз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каармандары алыскы Нокен районунун Момбеков айыл аймагына караган Жазгак айылынын тургундары Мамадалиевтердин үй бүлөсү десек болот. Мына ушул жерде азыр үч бир туугандын чыгармачылыгы тууралуу сиздерге кененирээк маалымат беребиз. Андан мен четинен тааныштырып өтөйүн. Мамажан Мамадалиев агабыз ушул чыгармачылыктын үстүндө эмгектенип жаткан учуру, андан сырткары ортодогу агабыз Талантбек Мамадалиев, ошондой эле Медербек Мамадалиев агаларыбыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Негизи биздин ушул өнөр көрсөтүүбүздө ар бир адамдын баягы өмүрүнө шериктеш болгон өнөрлөрүн чалдырып келебиз. Анан ар бир үй бүлөдө өзү чыгармачылыкты жандаган, жакшы көргөн инсандар чыгат. Сиздерден мен азыр ушул бир атадан тараган балдардын чыгармачылыгы жөнүндө маалымат бергим келип атат. Негизи эле четинен айтып өтсөм, ага азыркы учурда кайсыл жерде эмгектенесиз? Негизи эле ушул чыгармачылыкка кантип аралашып калдыңыз? Өнөрдүн сериясына ушул бизди үй бүлөнү немесин атагдан козду Мамадалиевтердин үй бүлөсүн ушул бала жогорулатты деген менин өзүм ой пикирим бар. Бул Ысыкөл Азем түндөрүнүн лауреаты. Бир канча оңдору бар. Элге Кудайга шүгүр өзүнүн Кыргызстанга таанымал немеси бар, деңгээли бар. Эми биз бир ата бабабызды козгоп кете турган болсок, чоң энебизде, чоң атабызда ушул таланттар өнөр болгон. Бул жанагы аккан арыкта суу агат деген улуу сөз бар. Талант өзүнөн өзү жокко чыга бербейт. Андан ташкары дагы ушул ата энебиз комуз ойноп, ушул элдин көңүлүн көтөрүп жүргөн киши болгон. Ушул талантка кошулуп калган себебибиз мурда комуз ойношкон. Аккордеонго илинген жерибиз Рахман Парфибаев деген акебиз бар. Ошол бизге жаш кезибизде кичине бир баян алып келип берген да. Ушул баян себеп болуп калды да аккордеонго. Чогуу отурганда сиздердин үй бүлөңүздөрдө бир чоң майрам экен деп калдым. Анткени чыгармачылык адамдардын үйү сөзсүз баягы шаңга бөлөнөт да. Анан жалпы эле ушул көрүүчүлөргө алгач жакшы бир жагымдуу ыр тартылып алалы, кайра көрсөтүүбүздү уланталы. Мамадалиевтер үч бир тууган бир жерде жашашат да. Бири-бирине жакын жайгашкан. Ушул баардыгыбыз чоң өскөнбүз. Ушул балалык доорубуз бир өскөн да ошол жердечи. Ошол анан кийин улгайып баарыбыз ара жерден турмуш куруп кеткенден кийин ушул балалыгыбызды сагындык да. Сагынып ушул Алтымыш Кадыровдун балалык деген ырын өнчө бир семейный бир ыр катары ырдап жүрөбүз да кийин. Kандай kımbat bağladı Kayra baştan Gelse kendik çaralı Oynoy verir Bağlalıktın gündürü Darı jolur Gelse kendik kayrılır
кантсе дагы баягы бир 30, 40, 50 жыл артка кайрылып бир балалыкты эстеп алдык. Айтсаңыздар, негизи эле балалык бул баяу сезимдеп калат, аркада сонун күндөр калды. Кантип элестетсек болот да, балалык күндөрүңүздөр кандай өткөн? Биздин балалык кез ушул биринчи үй турмуш деп талаада өткөнбүз. Жанакы кыргызча айтканда пакта чаап, жүгөрү чаап дегендей. Анан эми өзүбүздө кичине мал кой болсо, ошо мал койду багып, жогорку жайыттарга чейин барып бакканбыз. Эми жаш кезек өттү кетти, алга чакырсаң деле кайра келбейт. Бұл ағаларым академияда. Анан мен кичинекей баламын да. Анан булар кеткенден кийин кирип алып, секин алып ойнойм. Анан атам атылып, балам, күнделе качып келесиң, бирдеке үйлөндүң, ындаттагы кача токтоду. Ойлоп берсем, сүйүнүп алып да, сенден чыгат, келечекте сенде бар деп. Кудай буюрса, мына азыр ушул маданият үйүндө мен иштеп атам. Келгенден бери иштер жакшы болуп атат. Анан не только академияда ойнош эмес, мен максат келечекте бир из калтырып кетейин деген неме менен, максат менен шоуун жазып, азык түлүктү ошо элдерге тартып аткан кезим. Нокеним, ыйык мекеним, сөзү Бурайма Райымбекова деген эжемдин калеминен таандык, онуна оонун мен жазганмын, шуну кайып берсең. Рахмат, эң жакшы чыгарма. Негизи эле ар бир райондун, областтын баягы өзүнүн тарыхын камтыган гимн ыры болот да. Анан обончу катары дагы сиз азыр таанылып, эл алдына жакшы обондоруңуз чыгып атат. Анан бир туугандарыңыздын ичинен деле обон жараткандары болдубу? Биздин атабыз да бар, жазуучулук кесип таанышырачы. Анан бир Маматжан акабыз деген бар, Парпыбаев. Ал кишиде бар өнөр. Анан Жомарт деген агам бар менин. Анда да бар экен, бизге айтпайт да, кандай эмесин. Ичинде болушу мүмкүн эми. Сиздердечи бул обон жаратууга кандай кызыктар болбодуңуздарбы же сиздерден чыкпадыбы? Жок, бизден деле чыгат. Биз кызыкпадык чынарга. Жанакы ар бириндин өзүнүн сүйгөн кесиби бар да.
мисалы медердин сүйгөн кесиби бул ошо обон жаратуу, мындай жакында маданияттын мыктысын алды азамат. Эми биз деле мындай эл үчүн эле бир үйдү эриктирбейбиз, эки үйдү зериктирбейбиз дегенде талант ал өзүбүз үчүн керек да. ооба. Анан анга биз кызыкпаппыз. Мен чындап кызыкпапмын обон жаратышка. Жанагы иним айтып кетти го. Бир үйдү эриктирбейбиз, эки үйдү зериктирбейбиз дегенде биз кичине болсо дагы өзүбүздү жанагы көңүлүбүздү кичине болсо алаксытканга кичине бир немебиз бар. Ата бабабыздан калган неме. Белек бул. Мен аткаруучу чыгарма Жеңишбек Шамшиевдин оонуна таандык. Эсенкул Ибраевдин сөзүнө таандык. Толгону дегендери ушуну ата энелердин урматына колдон келишинче аткарып коеюн. Күзөтчүдө көз ирмебей күн түнү тийликтен түгөнбөгөн түшүн мен апамды Atamanın ayçıp turgan türkü Atam barda men göktөгү ылачы Atam meni түгөнбөгөн кубаты кыйын кезде кылтедилбей дем берген атам мени ай терең сайган тамыр Кубанчыма кайгыма да тең шерим бул дүйнөдө жан жок чыгар сенче сарайым алтын болгон кутманы бул жашоодо алтын туткан кутманы жашоодо мен сен тургузган эсте. Рахмат Мамаджан агай. Негизи эле баягы ырларды аткарууда, ырды тандоодо кимдердин чыгармасына көбүрөөк кайрылып келесиз? Анткени көпчүлүгү азыркы учурда кийинки чыккан ырларды анчейин деле аткарбай калышты да, көпчүлүгү улуу муундан ырларын ырдап келишет да. Сиз ошол ырлар менен жашап келдиңиз, кимдердин ырларына көбүрөөк басым жасайсыз? Биздин малыбызда Токон Эшбаев, Асаналы Керимбаев, Ыспыр Абдыкадыров, оюнчулар өзгөчө эми ошол маалда неме болгондо ошол деңгээлдин сүйкүмдүү оюнчулары аткаруучулары болгондо биз ошолордун ырларына кулагыбыз сүйүнүп калган үчүн ошолордун ырларын ырдап жүрөбүз да. Элди азыр бул заманда ата эне мурдагыдай балдарга патриоттук сезимди бербей атат. Билбейм эмнеге азыр көп ата эне балдарды мекенди сүйүүгө же болбосо бир мекенди коргоого үгүттөө деген нерсе жок болуп атат. Ошо медиадын ырларынан мен ошо патриоттук сезимдерди көп көрөм. Мына биз деле
Ерже тилерез азамат болгондо өзүбүздүн милдетибизди аткарып келгенбиз, жигиттилик. Мына кайсы жерлерде болбодук. Азыркы балдарды ушул мекенди сүйүүгө эч ким тарбиялап атат. Ошол ата энелерден көпчүлүктөн суранып кетет элем мен. Ушу балдарды мекенди сүйүүгө, мекенди коргоого ушу тарбияласа жакшы болот эле деген ойлорум бар. Анда мекенди баягы патриоттук сезимди ойготуш үчүн аны ыр менен деле чакырык жасаса болобу? Агам айтып кеткендей, Ырыспай кыргыздын бир оозуна түшкөн, кулагына сиңген, жүрөгүнөн орун алган инсан деп ойлойм. Ошон үчүн көпчүлүгүбүз бир ушул акерден кармааны ушу Ырыспайдан ырдайбыз деп ырдачу элек. Азыр кайсыл жерге барсаң деле айтат го, Ырыспайдан ырда дейт го. Ырыспай Абдыкадыровдун сөзү Ильяс Килязевдики дейт. Анан Ырыспай 1965-жылы май айында Бишкекте Фрунзе болгон экен, ошо Фрунзе жазган экен. Жүрөктү кетпе жаралап деген. Өзіңді сүйген күн өлді, өртіңдің арған күйгенді. Aşıktın gülü açılsın da yürüdü sevçi yürüdü. Aşıktın gülü açılsın da yürüdü sevçi yürüdü. Öbürde bulan kendeşi, ömür al uçkun kendeşi. Yalnız suyup kalgan da kasınday meni ezbeci. Yalnız suyup kalgan da kasınday meni ezbeci. Adamda arsızdı yalvar, aytalmay tanım uyanlar. Öçmegün tüyü çok olduğunda üzümü menmey bulanlar. Öçmegün gönül çok olduğunda üzümü menmey bulanlar. Dartılır ayçı dağlar, dağlardan suyum analar. Su bükün suyu otlardan yürüktü gitti caralar. Su bükün suyu otlardan yürüktü gitti caralar. Рахмат. Негизи эле көрсөтүүбүз жыйынтыкталып баратат. Кантсе дагы ушул сиздердин аз да болсо чыгармачылыгыңыздарды биздин көрүүчүлөргө жеткизип бере алдык деп ойлойбуз. Алдыда дагы жакшы бир тилектер болсо керек, тойлор болуп атат. Жакшы бир каалоолорду айтып өтөлү, анан көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Шүгүрчүлүк менен жашаш керек, ыраазычылык менен жашаш керек. Адам баласы аракет кылыш керек, аракетине жараша береке. Аракетине, ниетине жараша жашоо, Кудай кааласа баары жакшы болот. Мен эл журтка амандык тилейм, жакшылык тилейм, барчылыкты тилейм, бактылыкты тилейм. Жаштар биздин келечегибиз дейт. Ушу жаштардын келечегине эч кандай тоскоолдук болбосун. Дүйнөдө согуш болбосун. Ушу эл журтка аманчылык, тынччылык, токчулук, молчулукту каалайбыз. Дайыма ушу кыргыз элинин ушу баштарынан ушу жигиттердин башынан калпак түшпөстөн тынч аман жүрүшсөк, ушу бала чакасын, тууган уру, эл журт менен баарыбыз тынч болушту ушу жараткандан сурап кетет элек. Силерге да чоң рахмат ушунчалык келип биз менен кичине болсо дагы пикир алышканыңызга. Ишерге ийгилик,
Рахмат сіздерге дагы. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө тынчтык болсун, амандык болсун. Ушундай жакшы үнүңүздөр өчпөсүн, ырдап жүрөрүңүздөр демекчибиз. Ар дайым ден соолукта жүрүңүздөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каармандары мына ушул Нокен районунун Момбеков айылынын тургундары Мамажан Мамадалиев агайыбыз, андан Талантбек Мамадалиев жана Медербек Мамадалиев агаларыбыз болду. Ал эми биздин көрсөтүүбүз жыйынтыкталат. Кайрадан кийинки эфир аркылуу жолугушканча саламатта калыңыздар.